Азыркы биз жашап жаткан коомубузда өлкөбүздө эмес, чет жерден сакайуучу оору менен жабыркап келген жарандарыбыз күн санап өсүүдө. Алардын катарында боор оорусу менен ооругандар дагы бар. Биздин Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондубузга 3 жылдан бери боор гепатит менен жабыркап келген Зуура Касымованын кыздары чет жерден операция кылдырууга жардам сурап кайрылган. Апам оорусун укканда өтө оор акыбалда болдум. Лестницадан 3-нчы этажга, онун бирге кайта түшүп чыгып бердим. Эч кимге айта албадым. Жуда Алланын бизге жөнөткөн сыноосу жүрөгүмө жуда каттык сокку болду. Азыркы убакытта жүрөгүм көтөрө албайт. Кудай кааласа бир гана Алладан тилерим, апам жакшы болуп келсе, арабызда үйүбүздүн төрүдө бизге насааттарын айтып турса, атам менен бирге кошо карылык доорун сүрсөлөр. Бир жагынан уккандан кийин, сироз печеньдер диагноз койгондордон кийин телефондон, интернеттерден издедим, чукуладым. Бир туугандарым эми айтканга тилим эч барбады. Акырында адамдардан сурап сүрүштүрүп Индияга барып, боорун алмаштырса жакшы болот дегендерди угуп, үмүт пайда болду менде. Кудай кааласа врачтар айткандай барып, бооруну алмаштырып келсек, апам арабызга кошулуп жакшы болуп калат, Кудай кааласа. Урматтуу кыргыз элим, мусулман бир туугандарым, сиздерден суранарым, апам өмүрүнө өмүр кошуп, ден соолугу жакшы болуш үчүн бизге акчалай жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Өзүбүз деле аракет кылып атабыз, колубуздан келишинче топтоп атабыз. Апамдын операциясына өтө чоң суммада акча керек. Ошондуктан сиздерден суранарым, апам үчүн баардык энелер катары менен апамым жакшы болуп келсин. Ошону үчүн жардам берип коюңуздарды суранабыз. Мен Кайрымдуу бол фондуну өзүм билген жокмун биринчи. Анан ушул апам ооруну бүт айылдагыларга айттык. Айтсак эле көп тараптан келди. Кайрымдуу бол фонду, анан Азамат Байматов деп келди. Анан мен өзүм да карап көрдүм интернеттен. Карап көрүп, анан ошо кайсы сайт, Телеграмдан эмеңерди, номериңерди таап, анан силерге барып кайрылдым. Барганда жакшы кабыл алышты, сылык сыпа сүйлөткөндөр жакшы экен. Анан азыркы күндө бизге жардам керек да. Ошо колдон келген жардамдарын суроолорубузга жооп берип, ошентип берип ататтар. Урматтуу кыргыз элим, ошо апамдын ооруганын биз жакында эле билдик. Унун азабын апам өзү көп жылдан бери тартып жүргөн экен. Ошо азыркы учурда чет өлкөгө алып барып операция жасатыш керек экен. Ага көп суммадагы акча керек экен. Ага биздин өзүбүздүн алыбыз жетпегендиктен ошо кайрымдуу кыргыз элиме кайрылып атам. Ошо колуңуздардан келишинче жардам бере кетсеңиздер, апамдын жакшы болуп кетишине. Зуура Касымова акыркы 3 жылдан бери бул ата жаман боор оорусу менен жабыркап келет. Акыркы күндөрү боору шишип, кан кузуп кыйналгандан улам тез арада Индия жергесине жиберүүгө аргасыз болдук. Бирок операцияга делген каражат азыркы күндө жетишсиз. Ошол себептен улам Индия жергесинен туруп, кыргыз элинен жардам сурап кайрылды. Урматтуу кыргыз элим, жардам бергениңиздерге рахмат. Мен мына азыр кичине жыйылган акча менен Индияга келдим. Индияга келип, азыр кече кан анализ тапшырганмын. Азыр тонографияга түшкөнүп отурам. Кайрымдуу фонд аркылуу келе бердим. Азыр бизге акча каражатыбыз аз. Ошон үчүн акча каражаттан жардам беришиңиздерди суранамын. Биз азыр Индиядабыз, доктурдабыз. Элиме дагы, Кайрымдуу фондго дагы
рахмат айтамын. Бізге жардам беріңіздер. Мектеп кыйын абалда турган мекендешке кантип кайдыгер карап турмак элек. Урматтуу кыргыз эли, келиңиздер, кайдыгер карабай колубуздан келген жардамыбызды берели.